таштап бара жатат жана өзүңүздөр көргөндө ушул ар бир нерседе ийгилик бул кээ бир учурда маанилүү экенин жакшы билебиз жана бул беттеште ийгилик. Дорогие дамы и господа, мы идем далее и представляем бойцов полусреднего дивизиона EFC. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 25 лет. Боец представляет Кыргызстан, город Бишкек. Его профрекорд чистый. 3 победы и ни одного поражения. Тренер Шола Аманбаев, спортклуб Баткен Ильбирц, кандидат в мастера спорта по ММА Асилбекулу Шерикбай. Его соперник в красном углу октагона, бойцу 26 лет, представляет Узбекистан, город Фергана, имеет чистый рекорд. 2 боя и 2 победы, ни одного поражения. Тренер Данияр Курсанов, спортклуб Профайт, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Камалидин Ахмадалиев. Бойцы на середину. Демек, дал ушул эки мушкер жогоруда атап өткөндөй эле экөөнүн тең карьерасына таптакыр жеңилүү заларын таткан эмес жана бүгүн кимиси ийгиликтүү болуп чыгат, силер менен биргеликте алдыда биргеликте байкайбыз. Эң негизгиси биздин мекендешибиз Шерикбай Асылбек уулуна дагы бир рет ийгилик каалайбыз. Ошондой эле мына өзбекстандык мушкер дагы менимче бул жерде өзүнүн мыкты жанын көрсөтүүгө келди болуш керек. Андыктан көрөлү. Калыс беттешти баштап берди. Биз болсо Шерикбай Асылбек уулу менен Камалидин Ахмадалиевтердин ортосундагы беттешке назар салуутабыз. Азырынча ашкан жок. Эң алгачкы мына ичти көздөй тепкени Шерикбай Асылбек уулунан орун алды. Айтор биздин мекендешибиз болушунча активдүү болууга умтулууда. Ататандашты буттан алды. Андан ары эми тейкдаунга кетиргенден кийин бул абалды канчалык деңгээлде колдоно алат көрөбүз. Болушунча азырынча Камалидин Ахмадалиевдин бутун байлоого киришеби дегенбиз, бирок жок, азырынча анын артын өтүп туруп болушунча ушул мунту менен эртерээк беттешти жыйынтууга Шерикбай Асылбек уулу камданып тургандай. Айтор кантсе дагы андан кандай жыйынтык чыгары бардыгы эми убакыттан көз каранды. Камалидин Ахмадалиев туруп кеттим деген жеринен Шерикбай Асылбек уулу бул жерде күрөштүн ыкмасы менен атаандаштын ошол болушунча ишенимдүү жерге көтөрүп чапты дагы. 1 мүнөткө жетпей 2 рет тейкдаун жана андан ары Камалидин Ахмадалиев атаандашты кыймылдатпай кармоого умтулат. Бул ракурстан караганда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Атаандаш анын колун толугу менен байлап алган жана бул сол кол учурунда сол колду байлагандан кийин азыр 2 кол тең үстүдө. Демек бул жерде эми мүмкүнчүлүк, үстөмдүк Шерикбай Асылбек уулуна өткөнүн дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Демек Шерикбай Асылбек уулуна азыр тоз колдук чаратканга эч нерсе жок жана сокку артынан сокку жаралган учурда биз сиздер менен биргеликте абалды толугу менен байкайлы. Шерикбай Асылбек уулу атаандаштын мунтуп кете алабы байкап көрөбүз. Кантсе дагы Камалидин Ахмадалиев алгачкы мүнөттөрдө эле атаандаштан мындай чоң бир каардуу жүрүштү күткөдү болуш керек. Шерикбай Асылбек уулу ММА боюнча спортчу өрүнө талапкер экенин айтканбыз. Ал эми анын атаандашы болсо кармаш уруш боюнча спортчу өрүнө талапкер. Дал ушундай 2 мыкты мушкердин кимиси жеңишке жетип көрөбүз. Азырынча Шерикбай Асылбек уулу атаандаштын толугу менен үстүнө чыкты. Бул жерден эми аны болушунча сокку артынан сокку жолдоп абалды көзөмөлдөгө дагы ашыгуусу зарыл жана чыканакты кошу керек экенин айтып жаткан улуттар бар. Бирок ага карабастан азыр мушкер болушунча мына жакынкы аралыкта кубаттуу соккуларды дагы колдонууга умтулат жана биз болушунча бул жерде абалды көзөмөлдөгө дагы басылат жана өзүңүздөр көргөндө мына эми гана секунданттар мына чыканак менен иштеген экенин айтып жаткан учур. Бирок Камалидин Ахмадалиев азыр жардамсыз. Шерикбай Асылбек уулунан дагы бир кубаттуу 3-4 сокку гана бул жерде жетишпей тургандай дегиче ал ортодо мына эми ал атаандашты өзүнүн абалына өтө бир ыңгайлуу алып келип алды дагы. Бул жерден эми абалды колдонуп кетүүсү зарыл дегиче жок. Мына бир кыймыл менен Камалидин Ахмадалиев атаандаштын үстүнө чыкты. Сол кол менен аны моюндан бекем муунта кысты жана мындан ары кандай болот дагы сөзсүз түрдө байкайбыз. Бирок Камалидин
оң колун арты көздөн ошол өткөрүп алды дагы аны Шерикбай Асылбек уулу кереметтүү түрдө байлап алды жана ал канчалык деңгээлде булап алды колдонуп кетет сөзсүз түрдө биз сиздер менен бирге дагы байкайбыз дегиче жок. Колдор чыкты. Эми бул жерде Камалидин Ахмадалиевден жооптуу соккулар жана биз сөзсүз түрдө байкайбыз болушунча кубаттуу соккулар жолдого дагы ашыгууда жана кайрадан мушкерлер бири-бирине жакын келип калды. Айтор мындай учурда кимиси өтө ийгиликтүү болот, андан дагы бир айтуу азырынча кыйынга турат, бирок ага карабастан биз сөзсүз түрдө сиздер менен биргеликте байкайлы дегичи кайрадан Шерикбай Асылбек уулу чапчаңдык кылды. Атаандашты монту жана 1-2 гана көз илмемден колдун карын кетирбей кармай турган болсо анда ал таптакыр башка дегиче жок. Камалидин Ахмадалиев атаандашты моюндан монтуп жаткан учур, ал эми Шерикбай Асылбек уулу аргасыздан багынат дагы Камалидин Ахмадалиев. Бул беттеште ийгилик жарат. Айтор өтө бир керемет беттеш болгон. Беттештин жүрүшүндө Камалидин Ахмадалиевдин үстөнлүктү Шерикбай Асылбек уулу жүргүзгөн болгон. Мен бирок андан ары мына мынтип атаандаш аны монтуп мас менен дагы жеңишке жетип олтурат. Өзбекстандык мушкер Камалидин Ахмадалиевди жеңиши менен чын жүрөктөн куттайбыз. Оңойго турган жок, бирок канча дагы эми жаңы гана баштаган мушкерлер дал ушундай кыска каталарды көп кое берет, жол берет, дал ошол нерсе мынтип жеңүүбүз астына алып келет. Өзбекстандык мушкер чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми мекендешибиз Шерикбай Асылбек уулуна ийгиликтерди каалайбыз. Керемет беттеш болду, чындыгында атаандаштар татыктуу, бирок кайсыл кимиси чапчандык кылып абалды колдонсо ошонусуна дагы ийгилик чылмайганын өзүңүздөр көрө алдыңыздар. В первом раунде на 4-й минуте и 7-й секунде победу удушающим приемом Rear Naked Choke одержал Камалидин Ахмадалиев. Жана бүгүнкү беттештеги эң бир узакка созулган кармаш ушул болду десем болот. Көбүнчө